Esimde var, apam şu internetke barganda bir çoğun ündügün kötörüp algan, bir çeleke may salıp algan, uşinti barıp aparıp mugallimlerge жалынып жалбарып суранып uşu balamды alıp koygulaçı депчи. Эми apam ошондо түшүнгөн экен да. Адамга билим берүү бул негизги маселе экенин түшүнгөн экен да. Ушул баламдан бир нерсе чыгат. Ушул балам акылдуу, бул шок болсо дагы билимди жакшы алат. Ушуну окутайлы деп ата менен урушуп, талашып экөө. Ошондо бир айткан эсимде бар. Ой, мына көрөсүңөр. Бул балам ошол жерде окуйт, институтка өтөт, институт бүтүп чоң киши болот, анан колхоздун раиси болот деп ушинтип айтчу эле да. Мен колхоздун раисинен да өтүп кеттим азыр. Бирок апамын көп керездери бар эле да. Балдарым чоңойсо, эли журтка жакшы кызмат кылса, ушу биз көрбөгөн шарттарды эли журтка, бала чакабызга көрсөтсө деген апамын ушундай тилектери бар эле. Кудайга шүгүр ошондой тилектери орундалды деп ойлойм. Апамдын ушу мурдатан үмүтү бар эле да. Ушу мен ушу жаш кезимде айта берчү эле. Улум, эгер колуңдан келсе, ушу айылдагыларга, ушу биздин ушу айылга бир кичинекей төрөтүү куруп берчи. Ушу келиндерибиз кыйналып атат деп көп жолу айтты эле да. Ушу апамдын айткан керезин мына апамдын көз өткөндөн кийин 20 жылдан кийин аткарып отурам. Ушу Чокмордо апам туулуп өскөн. Апамдын туулуп өскөн айылына салдым атайы. Апам ушул жерде бир чоң болуштун, эл башкарган чоң болуштун небереси болгон. Мен ошол болуштун чебереси боломун. Ошондон апам ар дайым ушу эл жөнүндө, элдин камкордугу жөнүндө ушул көп ойлонуп ушундай жүргөн аял болчу да, ушундай эне болчу. Муну бул жердикилер өтө жакшы билишет. Эмеже ушундай адам эле. Эмгекчил, башына бешик кармайт эле мындай. Мына жерине бир оромолго кружка, анда пияла жок, кружкаларды шагыратып үйлүп алат эле, чайнектин кружканы. Анан башына бешик кармайт кружка менен. Бешиктин ичинде бала бар. Мисалы ушу камчылар ошо бешиктин ичинде барып, талада чоңойгон. Ал эми бир колунда кетме, мына желкеде. Мына ушундай кылып жүрүп, бешик көтөрүп барып жүрүп, балдарды багып, ошо ысыктын алып убакта ысыкты айта көрбө. Алардын тарбиялаган балдар бардыгы алар пешенетер тамак менен тамактанышкан. Пешенетер менен бир нан арам тамак жеген эмес. Бүгүн ушу сыймыктанып турам, бир жагынан эки жагынан толкунданып турам. Өзүмдүн кылган кызматыма карабастан, өзүмдүн бүгүнкү күндө коомду кордума карабастан, ушу жаш баладай болуп сүйүнүп турам. Рахмат. Апамды кубантканыма.